Бул Акчар конушунун негизги унаа жолу. Талкаланган асфальт жана чуңкурлар айдоочуларга бир топ түйшүк жаратып келет. Мындан улам бул жолдо унаалардын тыгыны кадимки көрүнүшкө айланган. Көйгөйдү чечүү үчүн учурда оңдоо иштери жүрүүдө. Алматы Бишкек Ташкент жолу, то есть объездной жол да булчу. Бул жол полностью жазалат. Мындан тышкарда жергиликтүү жолдор бар, местный значениеде жолдор бар, ошонун баары жазалат. Быйылкы жылга 4000 квадратный метр титулга бекилди. Күнүнө бир 5 чакырымдай ямачы ремонт жүргүзүп жатат. Ушундай эле жолдордогу чуңкурларды оңдоо иштери өлкөнүн бардык аймактарында жүргүзүлөт. 7 облуста жалпысынан 171 000 чарчы метр жол оңдолот. Бул былтыркыдан 100 чакырымга көп. 2023 жылы 623,3 километр жол оңдолот. Алар Аларча, Ош Баткен Разаков, Нарын Баятов, Балыкчы Чолпон Ата Каракол, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолдору жана Нарын шаарынын ички жолдору. Өлкө боюнча 249,6 километр жолго асфальт төшөлөт. Чүй облусуна 39,8 километр, Нарын облусуна 37 километр, Талас облусуна 19 километр, Ысык Көл облусуна 39,8 километр, Ош облусуна 45,2 километр, Жалал Абад облусуна 49 километр, Баткен облусуна 19,8 километр асфальт төшөлөт. Мамлекет жолдорду тейлөөгө 15 миллиард 540 миллион сом бөлөт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2 миллиард 187 миллион сомго көп. Ушу тапта финансы министрлиги биринчи кварталга 3 миллиард 300 миллион сом бөлүп берген. Мындан тышкары өлкө биринчи жолу курулуш иштерине керектүү жабдууларды өз акчасына сатып алууда. Жылыга техника сатып алганга акча бөлүнгөн эмес. Быйыл 1 миллиард 332 миллион пландаштырып атабыз. Жыл аягына чейин бөлүнүп берилет бул акчалар. 655 миллион сом бул жана лизинг техника сатып алганга берилди. Андан тышкары быйыл 35 миң тонна битум сатып алганга пландаштырылып атат. Ал бул жол менен 860 миллион сомдон ашык акча болот. Ушул негизги каржылоо булактар ушулар болуп саналат. Мамлекеттик каржылык колдоо бул тармакты өнүктүрүп гана тим болбостон курулуп жаткан жолдордун сапатын да жакшыртат. Жаңы техниканы алуу менен жол куруучулардын ишинин эффективдүүлүгү жогорулап, ишке ашырылып жаткан транспорттук долбоорлордун саны да көбөйөт. Буга чейинки мына 30 жыл эгемендүүлүктүн ичинде көпчүлүк жолдорубуздун бардыгын эле ушул эл аралык чет элдик компаниялар куруп келген. Анын эми 1-2 нерсесин айтсак болот. Биринчи тарабы Кыргыз мамлекетинде жолчулардын тажрыйбасынын астыгы. Мурун көп жол салып көргөн эмеспиз. Анткени баягы Советтер Союзу учурунда жолдордун бардыгы борборлоштурулуп курулган болчу. Анан экинчиден өзүңөр айткандай эле бул финанс каражаттын тартыштыгы болчу да. Анан чындыгында эле мына акыркы 2 жылдан бери ушул жолго көбүрөөк каражат бөлүнүп, жылдан жылга көбөйүп келатат. Могу жайдын ортосуна чейин дагы бир контракт түзгөнбүз. 265 единица техникага договор түзүп, китайский компания Шантуй деген компания менен азыркы күндө техниканын келиши күтүлүүдө. Аякта деле ошондой эле автосамосвал, автогрейдер, погрузчик ар кандай жол куруу техникалар келинет. Андан тышкары 4 асфальт бетонный завод, анан 4 бетонный завод келет да. Муну менен катар инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун алкагында өлкөдө эл аралык автомагистралдын курулушу уланууда. Белгилей кетсек, акыркы жылдары экономиканын бардык тармактарына бирдей көңүл бурулуп, аларда иштеген кызматкерлердин эмгек акысы бир топ жогорулаган. Ошол эле учурда жолчулардын эмгек акысы да 100%га көтөрүлүп, бул алардын мындан аркы иштөөсүнө чоң стимул болгон. Акмөр Нурдинова, Чыңгыз Токторбек, уулу, ЛТР Бишкек.